Кутпантаң берүүсү өз ишин улантат. Биздин студиябызга болсо бүгүн залкар адамдар келип отурат. Алардын бири дагы экинчи биздин мейманыбыз. Кыргыз кереметине, кыргыз киносуна чоң салымын кошкон кинооператор Манас Мусаев деген дагы улуу залкар инсаныбыз отурат. Саламатсызбы агай? Кутмантаныңыз менен. Кандай келип алдыңыз агай? Бүгүнкү иш күнүңүз жакшы башталдыбы? Кудайга шүгүр да. Акыркы күндөрдө кечээден баштап Болот Самсеев жөнүндө сөз болуп атат. Кишинин юбилейи болмок болчу да. Өкүнүчтүү эрте кетип калды киши. Анан ошо акыркы күндө ошо ой баары эле Болот жөнүндө болуп атат да. Анан чыкканда силер чакырганыңарда мен ыраазы менен келдим. Анткени Болот жөнүндө айтпасам ошо болбойт эле да. Ого, негизи агай. Чындыгында Болот Шамшиев менен иштешкен сиз баягы Болот агайды эстегенде эле дароо сизди эсибизге салат эмеспизби? Көп жыл биргеликте иштешип калдыңыз. Деги эле ошо сөз башынан болсун агай. Болот агай менен алгачкы таанышууңуз туурасында, кезигишүү туурасында айтып берсеңиз, иштешүү боюнча. Мен Болот менен 1962-жылы тааныштым да. Ал учурда кыргыз фильминде Чыңгыз Торкулович Айтматовдун Ботогөз деген аңгемеси боюнча Аптап деген фильм тартылып аткан. Режиссеру болсо Шепетько, оператору Сокол деген жаңы эле Москвадагы кино институтту бүтүрүп келген адистер болчу да. Ошо фильмде Болот башка каармандын ролун аткарган да. Ошондо таанышып калгам. Анан 2 жылдан кийин мен да окууга өтүп кеттим Москвада. Анан Москвада окуганда да бир институтта окуп, ошондо уланып кетти да таанышуубуз. Анан мени армияга чакырып кетишкен. Окуп жүргөндө 3 жыл армияда служить эттим. Анан армиядан кийин келип окууну улантып, анан келсем Болот уже экинчи көркөм фильм тартканга даярданып атыптыр да. Дипломдуу иши Манасчы Саакбай Каралаев жөнүндө болбоду. Диплом жактаганда мен ошо институтта болчумун, анан чогуу отметить эткенбиз. Демек ошол жылдардан баштап бирге иш алып баруу башталган десек жаңылышпайбыз, агай? Анан кийин мен окууну 70-жылы бүтүп келдим. Келсем ошо жана айтып атпаймынбы, Болот чоң бир фильмге даярданып атыптыр. Рабочий название Каргыз деген аты болчу. Анан прокатта болсо Алы Маки Сыкулу деген аталып чыкты да экранга. Анан мен чын дилим менен иштедим. Анткени окуудан кийин мындай чоң производствода иштеген абдан жакшы болду да. Туура. Менимче Болот педагог да. Анан ошо биринчи фильм мага чоң мектеп болду. Тажрыйбаны ошо фильмден алдым да, Алы Маки Сыкулуда. Мен экинчи оператор болуп иштеп калдым. Биринчи оператор болсо Асенников деген Казакстандан келген оператор болчу. Анан Болот мага бир топ эпизод, жартынан көп эпизоддорду мага поручить этип мен тартып жүрдүм да. Анткени кадрда кыргыз артистер сүйлөгөндө орус оператор түшүнбөйт. Анан камераны реакция кылыш керек да, сүйлөгөндө камераны буруш керек. Ошондо анан иштеп калдык да. Анан жылдарда телевидение деген ас болчу, шаарда эле Фрунзеде эле болчу. Анан биз фильмде болсо көлдүн боюнда Сару деген айыл бар, түштүк тарабында. Анан ошол жерде Жуука деген селеде тарттык да. Анан тартып жүргөндө июль айы болуп калган. Анан кийин ошо группага бир журнал келди да, Новый мир деген. Ошо Новый мир деген журналда Чыңгыз Торкулович Айтматовдун Акеме деген повести чыгып калыптыр да. Анан эртең менен бирөөбүз алабыз, таң атканча окуп чыгабыз. Анан кийинки кишилер болсо ошентип иреттеп атып, ошо Акемени окуп чыгабыз группабыз. Группа топ абдан көп болчу, 40ка жакын. Анткени атчандар бар болчу, анан кийин башка артисттер бар болчу да. Анан бир күнү Болот экөөбүз точканы иштеп баратабыз да, финалдык эме болуш керек эле, Бажак менен Симонкул кармасат эмеспи аттын үстүндө. Анан ошо чокуга чыктык, анан ошол жер жакшы экен деп артыбызда карасак көл.
ысык көлтүнү мелтирейт да, тоолордун артында көрүнүп турат. Анан Болот айтып калды, эгерде ак кемени бирөө тартса, балабыз жерде отуруп, анан Турнабай менен ак кемени карай турган жер экен деп койду. Демек идея Кереметтүү көл жергесинен жаралган экен ак кемеге. Ооба. Анан кийин мурунку учурда баягы плановый хозяйство болчу да. А дегенде республика жактырат сценарийди. Анан кийин Москвага жөнөтөт. Ошентип 1-2 жыл өтүп кетти да. 1-2 жыл өтүп кетти. Анан биз фильмди канчанчы жылы баштадык? 73-жылы баштадык. 73-жылы баштадык. Анан кийин мында тоскоолдук болуп калды да. Мен айтып кетпесем болбойт, анткени мында кинодо бар тең эле жакшы, бар тең кыйынчылыксыз кино болбойт вообще. Ооба. Албетте. Негизи эле айтылат эмеспи, кино бул кыйноо депчи. Ооба. Ошондой. Айтсаңыз, кино анан ошондой мугалимдик кесип, сиз ушул мугалим болом деп ойладыңыз беле? Такыр ойлогон эмесмин. Түскө кирбеген нерсе болчу да. Демек, ар тараптуулукту талап кылып, жигитке жетмиш өнөр аздык кылып көйкөн да. Ооба. Ал эми ошо негизи камера артында да негизи көптөгөн кызыктуу окуялар кылат эмеспи? Анан сиздин ошо эстеген азыркы убакытка чейин жакшы эмоциялар чакырган, күлкүңүздү келтире турган бир жакшы окуялардан айтып берсеңиз, кызыктуу, күлкүнүчтүү. Жана кесип боюнча айтайын деп, менимче да, бул кинодо эң негизги кесип это операторлук. Өзүм оператор болгон соң ошо кесип жөнүндө айтайын. Барыңар эле билесиңер, Чаплин деген улуу режиссер болгон да. Ал өзү артист болгон, сценарийди жазган, режиссеру болгон, композитору болгон, даже жанагы кийинки баягы үнсүз фильм тартылчу да, анан үндүү фильм тартканда звукорежиссер да болгон. Бир кесипти алган эмес, ал операторлук ишти аркалады. Да. Эметип багаланда ошентип мен ошо операторлук кесип, мен кинодо негизги кесип деп эсептейм. Анткени оператор кантип тартса, эл көрүүчүлөр ошо оператордун көзү менен ошо окуяны, артисттерди көрөт эмеспи. Ооба, туура. Негизи эле оператор туурасында, ушу кесип туурасында сөз кылып калдык, айтсаңыз агай. Эң алгач кайсы фильмге оператор болдуңуз эле? Эсиңизде болсо, бир аз токтолуп өтсөк. Биринчи институтту бүтөйүн деп акыркы курста бияка каникулга келгенде мен телевидениеден башталгам. Анан кийин Муке деген фильм тарткам. Муке деген Муратбек Рыскулов жөнүндө чакан документалдык фильм болду да. Режиссеру болсо казак режиссеру болчу Сакен Нарымбетов деген. Ал да студент болчу. Анан кийин ошо Муратбек Рыскуловдун жөнүндө ошо акыркы фильм болуп калды да. Жарым сааттык фильм тарттык. Ошол биринчи экранга чыккан ошо фильм болду. Анан көркөм фильмде жана айтып кетпедим, институтту бүтүрүп келгенде жана Болот менен иштеп, анан ошо Кудайга шүгүр 60 жылга жакын мындай үзөңгүлүс болдук, бир топ фильмдерди чогуу иштедик, ошондой болду. 60 жыл деп баягы айтканга оңой болгон менен чындыгында артында ары түйшүктүү, ары кыйынчылык жараткан учурлар көп болсо керек ишиңиздерде. Анан ошо айтып өтсөңүз, агай менен бир топ убакыт иштешип калдыңыз. Деги эле ошо агай менен иштешүү кыйынчылык жараткан жокпу же жеңил кетирдиби тескерисинче? Болотту мен эң мындай профессионалдуу режиссер деп эсептейм да. Анын деңгээлине жеткен режиссерлор аз. Жок деп айтсам болот да. Болот мындай фильм баштаганда баары тең ийне жибинде чейин даярдап, анан кийин жана съемочный площадкага чыкканда уже даяр да. Анан кийин любой случай эме болуп калса, ага да даяр баары. Кээ бир нерсени башка өзгөртүп, импровизация да кылып койчу. Но бирок ошо площадкага чыгарда баары тең Болоттун басында бар да ошо.
Мында эмне деп айтсам, иштеген мен үчүн оңой болду. Анткени баягы биринчи ушундай чоң көркөм фильм тартканда эме болуп калбады, Болот менен иштеп калдым. Анан кийин Болот мында авторитети абдан чоң болчу да. Могу съемочный площадка кээ бир эмелерде көрүнүп калат. Жанагы съемочный площадкада бирөө кино тартып атса, тияктагы ордо сүйлөшүп атат, бирөө тамеки тартып атат, бирөө кыткылдап күлүп атат. Болоттун фильминде абсолютно тишина болчу да. Баары тең ошо кадрга иштеген адамдар баары тең берилип, ошо кадрдын үстүндө иштечүбүз да. Ошондуктан мага жеңил болчу. Ал эми агай айтсаңыз, негизи бул кино бул команда жумуш да. Бул командасыз бир адам жетишпей калса анда кино болбой калат негизи. Анан ушул учурда режиссер менен иштешкенде, бир режиссер менен башка операторлор иштешкенде, ошол картинаны окшош кылып бере алабы ушул бир оператордой кылыпчы, же башкача кылып коюшат алар? Негизи операторлордун өздөрүнүн стилдери болот эмеспи? Бул ар бир фильм өзүнүн стилистикасы болот да. Анан ошол стилистикага байланыштуу багы даже экрандык образдар да ошого байланышат да. Ошондуктан бир режиссер бир эле маселени бир өзүнүн түшүнүгү башка, экинчи режиссердуку башка болот да. Даже бир эле окуя жөнүндө болсо. Ошондуктан ар бир режиссердун өзүнүн почерки болот да. Ошондой эле оператордун почерки болот. Ошондой болот. Чоң рахмат. Негизи эле айтсаңыз, баягы мыкты кино жаратыш үчүн мыкты режиссердун талабы менен жаралышы мүмкүнбү, же милдеттүү түрдө сценарий керек багай? Сиздин көз карашыңызда мындай түрлүү пикирлер бар да мында. Мыкты сценарийсиз мыкты фильм чыкпайт деген. Мыкты режиссерсуз баягы мыкты фильм болбойт деп. Анан кийин дагы сөз бар, мыкты сценарийди начар режиссер бузуп салат. Анан кийин орточо сценарийди режиссердун таланты менен өйдө көтөрсө болот деп. Ошондой да пикир бар. Агай айтсаңыз, азыркы учурда 21-кылымда көбүнчө жаштар, негизи бардык адамдар бул өздөрүнүн өздөрү режиссер болуп, өздөрүнүн өздөрү оператор болуп атпайбы? Анан азыркы кинодо, советтик кинорго салыштырганда бул оператордун көз карашы боюнча ар бир нерсенин өзүнүн золотосечение деп айтып коет эмеспи, правиласы. Ошону колдонгондор барбы, же андан аны колдонбой, эрежесин колдонбой чыгып кетишеби? Оператордук жактан азыркы учурда. Багы эме заман өзгөрүлбөдү. Мурунку биз иштеп жүргөндө пленка тартчубуз. Пленка тартыш үчүн атайын аппараттар болчу. Жана көркөм фильм тартып атканда атайын синхронный аппаратура деп койчу. Салмагы 100 килограммга жакын болчу да, комплектинде. Жанагы штативди азыр болсо бүгүп чөнтөккө салып кетип атпайбы? Анда болсо штативный головка бир 20 килограмм болчу башы. Анан кийин жанагы 60 килограмм аппаратты көтөрүш үчүн штативде ошондой эме салмактуу болчу да. Анан азыр болсо жеңил болуп калды иштегенге, багы цифровой эме болуп калды. Анан кийин жана монитор болуп калды, режиссер тартып атканда эле сразу байкайт. Актерлордун кандай кемчилдиги бар, жолсо оператор панораманы жакшы эме тартылбай калды деп, азыр оңой болуп калды. Анан кийин айтып коеюн, багы эрежени бузмайынча жакшы нерсе чыкпайт да. Ошондуктан любой багы эрежелерди бузганда болсо болот. Эрежени эмне, багы тартып аткан адамдын жүрөгүндө, эмесинде кандай ой бар, ошону экранга мындай чыгарыш керек да. Балким статично тартыш керек, балким баягы колго камераны алып чуркап барып тартыш керек. Эпизодко жараша болот да. Ооба. Негизи эле ушу баягы кино тартуу туурасында, операторлук чеберчилик туурасында сөз кылып калдык. Ушу деги эле кадр аркасында, камера аркасында кызыктуу окуялар болсо керек, агай? Ар кандай окуялар болот. Көп эле болобу негизи? Болот да. Мен айтып коеюнчу, могу Акимени тартып атканда Нургазы бала 6 жашта болчу. Тентек болчу ал.
тентек болчу. Анан кийин мен жана аппаратураларга тасыш үчүн атайын машина бар болчу. Камерваген деп койчу да, чоң автобус, ичинде только аппаратура. Анда жана саймандары бар, пленкалары бар, туда-сюда. Анан кийин эмеде ака мени тартып атканда Ороз кулдун үйүн декорация болчу. Дөң жерде декорация кылып эметкенбиз. Анан кийин ошол жерде отурабыз. Баягы тоодо. Анан кийин шопурлар болсо жанагы тас коюп койчу да, машинанын астында баягы жылып кетпесин деп. Жүрүп кетпесин деп. Ооба. Анан тамак ичип атабыз, анан кийин тамак ичип атсак эле камерваген деп эле кырып калды эл. Карасак, камерваген жүрүп баратат. Кетип баратат. Ооба. Шопур болсо биз менен тамак ичип атат. Анан артынан чуркадык. Көрсө баягы тентек бала отуруп алып, шопурдун ордуна баягы рулду буруп атып, сцепленияны басканда эметип таш кетип калыптыр да, анан кийин машина ошентип дөңгүлдөп кетип баратат. Бул болгон окуя, айтып берейин. Анан кийин баягы баратат, анан кийин ташка тийди, бурулду машина. Бурулуп, тиякта болсо дарыя, көрүнүп, суу агып атат, көбөн суу. Ага чейин мында жанагы кордондо иштеген адамдардын карточка айдаган эмеси талаасы бар экен да. Анан ошол жака бурулду. Бурулуп баратат, анан кийин мында даараткана бар болчу баягы эмеден. Ага келип бир тийди. Бир тийгенде отурган киши ыргып чыкты тиякта. Анан кийин баягы дөңгөлөп эметкен машина кулап мындай жыгылып калды да. Ичинде нур газы кетип баратат. Көрсө жанагы режиссердун кызы Сүйүта улуу болсо кичинекей болчу, 3 ай экен, 4 ай экен. Аны баягы энеси эс алсын деп администратор Валя деген орус кыз болчу да. Ал көлөкөлөп баягы камерваганын ичинде экен, кабинада. Анан бул машина болсо 2 бөлүмдөн турат да, 3 бөлүмдөн. Шопур отурган жер, анан кийин ассистенттер отурган жер, анан кийин камера эметкен. Ортосунда баягы терезе, айнек бар да. Анан тиги кыз болсо жана ассистенттер отурган жерде баланы кармап туруп, машина жүргөндө терезени ачып, баягы шопурунда отурган Нургазыны алып ыргытып иди көчө. Анан өзү секирип түштү, представляете? Эгерде агыс болбосо, ошо эмне болорун белгисиз болот. Ошондой да кызыгычылык болгон. Абдан кызыктуу окуя экен о. Негизи ага айтсаңыз, сүрөтчү. Бул негизи кинооператор фотоаппаратты алып сүрөт тартып кете алат. Ал эми сүрөтчү камераны алып кино тартып кете алабы? Сүрөтчүлөр оператор болгон эмелер бар, мисалдар бар да. Улуу советтик оператор Сергей Павлович Урусевский деген болгон. А киши кесиби боюнча художник. Санкт-Петербургда Хотемас деген окуу жай бар болчу, аны бүтүргөн. Фаворский деген белгилүү графиктин учениги болгон да. Ошол киши сүрөтчүлүк кесибин таштап оператор болгон да. Бул киши болсо фильмдерин айтпай эле коеюн, баары тең белгилүү фильмдер. Чухрайдын жанагы Сорук берүү деген фильм тарткан. Акыркы фильми, акыр өмүр белгилүү фильмдер Летят журавли. Колотозов менен тарткан Летят журавли Советтер Союзунун биринчи фильм Каннский фестивалынын багы алтын пальмовый ветвь алган фильмдер. Ошондо ошол кишини сыйлап 56-жыл экен ошо фестиваль болгондо. Пабло Пикассо үйүнө чакырып, Урусевский великий художник нас эпохи деп айткан сөздөр бар да, эмеге жазылып калган нерселер бар. Ошо художник оператор болду. Бул киши болсо акыркы жылдары режиссер болгон. Сергей Сен деген фильм, «Пой песни поэт» деген Сергей Сен жөнүндө фильм тартты. Акыркы фильми болсо эмени тартты. «Прощай Гүлсары», Чыңгыз Айтматовдон «Прощай Гүлсары», как режиссер, как оператор фильм тарткан.
Чоң рахмат агай. Терең ыраазычылык билдирели агай, ушинтип таң эрте келип, өзүңүздүн кесибиңиз менен кененирээк эл менен бөлүшүп, баягы Болот Шамшиев агайыбызды жакындан билген адам катары жакшы көз ирмемдерди, керемет учурларды айтып бердиңиз. Сизге дагы да болсо терең ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз, ар ишиңизде ийгиликтер коштоп жүрсүн. Чоң рахмат агай, биздин студиябызга келип Чоң бергениңизге. рахмат, ошо Болотту эстеп, ошо Болоттун талантын сыйлап, ушундай иш-чара өткөрүп атканыңыз телевидениеге чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Кутман таң программасы өз сапарын алдыны көздөй уламакчы.